Баткен өрөөнүнүн Бөксө тоолору эчки багууга өтө ыңгайлуу аймак. Союздун тушунда этинин да тыбыты кымбат турган эчкилердин эсебинен көп киреше алып турган Баткен районунда 30 миңге чукул тыбыт багытындагы эчкилер өстүрүлчү. Учурда бул жандыктарды кайрадан көбөйтүү маселеси көтөрүлдү. Бул тууралуу Суу ресурстары, Айыл чарба жана кайра иштетүү министрлиги менен жергиликтүү мамлекеттик органдардын адистеринин катышуусундагы жыйында айтылды. Маалым болгондой, учурда Баткен районундагы Тегирмен башы мамлекеттик асыл тукум эчки заводунда 2000ге жакын кыргыз тыбыт породасындагы эчки багылууда. Өткөн жылы 300гө жакын төл алынган. Ишканат тоют камдоо максатында 37 гектар суугат жерди иштетип, чарбаны өнүктүрүү аракетин көрүп жатат. 1 килограмм тыбыт 3000 сомдон жогору бааланып, ар бир эчкиден 300-400 граммга чейин тыбыт алууга болот. Министрликтин тиешелүү бөлүмдөрүнө Дүйнөлүк банк каржылаган регионалдык экономикалык өнүктүрүү долбоорунун алкагында чарбага 10 миллион сомго чейин айыл чарба техникаларын жана асыл тукум текелерди сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп, тапшырма берилди.